Жаңыдан ғана жаңы біздің қатарға қосылып жатқан меймандарға құтман таң дейбіз. Келіңіздер, жақынырақ келіңіздер, жоғарыда айтып өткенбіз. Жақсы бір кеп кеңештерде өзімізге болған жақсы бір маңайлы алушы үшін өзгөчө біздің қонақтар келеді деп. Әлбетте денсаулық әр адамға керек. Денсаулық болбосо ар бир адам бұл жашоодо максаттарына жете койгондуктан биз дагы ушул денсаулык боюнча кеп кыла сөз кыла деп турабыз. Астыңыларга дагы бир биздин номерлер чыгып жатат. Ошол номерлерге сиздер билдирүү калтырсаңыздар, биз адис менен кенерээк сиздердин сурооңузга жооп алып беребиз деген ишеничте турабыз. Дал ушул сиздердин денсаулыгыңуздар боюнча кам көрүү, кандай бир жардам берем деп турган биздин мейманыбыз бар. Анда тааныштыралы. Атланта түздүү адиси Тургунал кызы Таңнуру бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Биздин телегөрчүлөр менен теле аркылуу көрүшкөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Жакшы экен. Таң эрте негизи биз баягы кыймыл аракетте болуу деп өзгөчө көрөрмандарга айтып келебиз. Анан негизи эле кыймыл аракетте көбүрөөк болгон жакшыбы же баягы адам ден соолукту мындай чарчатпай бир акырындан ойготуп алыш керекпи? Жок, сиз айткандай, таң эрте бул көнүгүүлөрдү жасоо абдан биздин ден соолугубузга тийген таасири чоң. Мисалы, эртең менен турганда көнүгүүлөрдү жасап турсак, биздин кечке чейинки физикалык жактан дагы, эмоционалдык жактан дагы биздин маанайыбыз аябай жакшы болот. Ошондуктан баардык телегөрчүлөр эртең менен турган убакта таңкы көнүгүүлөрдү жасооңуздарты сунуштайбыз. Жакшы. Анда суроо сөз башынан мындай болсун, внутричерепное давление деп калат экенбиз, ички давлениялар кан басым боюнча кенерээк айтып берсеңиз, кандай алдын алышыбыз керек? Внутричерепное давление деген бул баш мээдеги давлениянын жогорулашы. Бул баш мээдеги давление кайсыл учурда жогорулашы мүмкүн? Бул веналык кан калып калган, көпкө уюп калган учурда, бул жүлүндүн каналдары кысылып калган учурда жүлүндүн суусу баш мээни көбүрөөк давленияда кысып калышы мүмкүн. Ошондой эле баш мээдеги травмалар бул внутричерепное давлениеге алып келиши мүмкүн. Эми внутричерепное давление бар адамдарда кайсыл симптомдор болот? Ошол жөнүндө айта кетсем, бул эң биринчи эле баштын оорусу, баш айлануу, кээ бир учурда баштын оорусу бул жүрөк айланууга, көңүлдүн айнышына алып келиши мүмкүн. Кээ бир учурда кускан абал болушу мүмкүн. Ошондой эле бул внутричерепное давление кармаган учурда бир эле баштын булчуңдары эмес, көздүн булчуңдары да чыңалып ооруга алып келиши мүмкүн. Внутричерепное давление бул бир эле чоң адамдарда эмес, бул кичинекей өспүрүмдөрдө көбүрөөк байкалып келет. Бунун себептери бул атлант омурткасынын ордунан жылып калуусу, ошондой эле алган башка травмалар себеп болот. Внутричерепное давлениега кандай жол менен жардам берсек болот? Мисалы, атлантты түздөө менен бул механикалык жол менен атлант омурткасын кармап турган булчуңдарды бошотуу, жүлүндүн суусунун толук кандуу өзүнүн функциясын аткарышына жакшы жол түзүп берүү менен бул оорудан арылсак болот. Жакшы. Атлантты канча жаштан баштап түзөткөн жакшыраак? Мисалы, өзүңүз айтып калдыңыз, кичинекей кезинде да болуп калат, атасы чоң кезинде болуп калат. Атлант омурткасы бул эң биринчи себеби бул родовой травма, төрөлгөн учурдагы эле травмалар. Атланттын жылып калуусу канча эрте билсек, ошончо эрте аны түзөтүү биз көптөгөн оорулардын алдын алган болобуз. Мисалы, кичинекей куракта эле азыр 2 жаш, 3 жаш ушундай өспүрүмдөрдө эле ошол внутричерепное давление, омуртка тутумундагы өзгөрүүлөр, кан басымдын, кан айлануунун начарлыгынан бул нерв системасындагы өзгөрүүлөрдү байкап келебиз. Ошондуктан атлант омурткасын канчалык эрте түзөсөк, ошончолук жакшы таасирин тийгизет. Жакшы. Ушул жерде биз көрөрмандарга кайрылып кетели. Ардактуу телекөрөрмандар, сиздерде бир омурткалар боюнча сизде түшүлүү бир суроолор, көйгөйлөр болуп жаткан болсо, биздин адисибиз түз эфирден жооп берип жаткан учур, ал үчүн биздин телефон номерлерибиз да чыгып жаткан учуру 0775 74 0990 номерине сиздер кайрылсаңыздар болот. Чындыгында өзүңүздө бир көйгөйлөр болгон болсо, суроону түз биз WhatsApp аркылуу жиберсеңиз, биз түз алып беребиз. Анда келсе Атланта түздөөдө учурда оорулар аркылуу кандай бир мүмкүн же убакыт талап кылабы?
Атлантты түзөткөн учурда эле кан айланууну жакшыртууга алып келсек болот. Бирок бардык эле организмдеги оорулар бул бир заматта пайда болгон эмес. Бул бирин бири ээрчип келген оору болушу мүмкүн. Көп жылдар бою организмде турукташкан оору болушу мүмкүн. Ошондуктан бул атлантты түздөгөндө көбүрөөк убакыт талап кылынат. Мисалы, атлантты бир жолу түздөө бул көпчүлүк адамдарга бул жетишсиз. Кээ бир убакта 2 жолу, 3 жолу, бул 10 жолкуга чейин түздөө болушу мүмкүн. Бул атланттын канчалык деңгээлде жылып калуусу, организмдеги башка өнөкөт оорулардын топтолушу, ошондой эле бул адамдардын жашоо образы менен да байланыштуу. Негизи атлант омурткасын түзөтүп коюп эле бир процедура менен эле бул отурган болбойт. Түздөгөндөн кийин көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Үй шартында эмне, кандай режим сакташ керек болсо, ошонун баарын толук аткарганда гана биз жакшы жыйынтыкка жете баштайбыз. Ошондой эле атлант түздөгөндө улам контролго келип, толук кандуу ордуна келдиби, булчуңдар канчалык деңгээлде бошоду, ошону текшертип туруу бул өтө зарыл нерсе. Жакшы экен. Жакшы бир кеңеш айта кеттиңиз. Өзүңүз медицина кызматкери катары айта кетсеңиз, кичинекей баланын баягы физикалык жактан жетилүүсү, эненин курсагынан эле кам көрүш керекпи, же баягы башынан баштап керек деген бир ойду айтып келип турат, же баягы төрөлгөндөн кийин кайдандыр бир жагдайлар пайда болгондо гана жардам бериш керекпи? Жок, сиз туура айтып атасыз. Эненин ден соолугу чын болсо, сөзсүз дени сак бала төрөлөт. Бул кош бойлуулукту негизи алдын алган жакшы. Кош бойлуулукка бул даярданган жакшы да. Ошондой эле кош бойлуу учурунда организмге керектүү витаминдер, керектүү минералдар толук кандуу болуш керек. Бул эң эле биринчиси бул эненин туура тамактануусу. Эгерде организмде бир кандайдыр бир элементтердин жетишсиздиги болсо, аны да өз убагында кабыл алуу, ошондой эле сергек жашоо, бул жаман адаттардан алыс болуусу, бул сөзсүз түрдө баланын дени сак төрөлүшүнө жакшы өбөлгө түзөт. Мисалы, баланын бул физикалык артта калуусу бул түйүлдүк кезинде эле пайда болгон нерсе. Анын бири катары бул дисплазияны айта кетсем, бул дисплазия жан баш сөөктүн толук кандуу бекибей калышы. Бул дагы эненин боюнда бар кезинде пайда болот. Тубаса сколиоз менен төрөлүшү мүмкүн. Булар тубаса дарт болгондуктан төрөлгөн учурда эле бул дартты аныктап туруп, ага карата бул дарылоону жүргүзүш керек. Мисалы, эмне себептен ушундай физикалык артта калышы мүмкүн? Бул кош бойлуу учурундагы ар кандай инфекциялык оорулар, жанагы айткандай витаминдердин, микроэлементтердин жетишсиздиги, аз кандуулук, ушунун баардыгы, ошондой эле баланын аз салмакта төрөлүшү, төрөлүп жаткан учурдагы травмалар, мунун баардыгы баланын физикалык жактан жетишсиздигине алып келген нерселер. Ошондой эле биз физикалык жактан алсыз болгон балага көңүл бурбай коюу бул туура эмес. Мисалы, физикалык жактан алсыз болгон бала сөзсүз акыл эстин өрчүшү дагы артта калат. Себеби кичинекей балдар бул кыймыл аракет менен, басуу менен бул дүйнөнү таануу, аң сезимдин өсүшү, ушул бул өзүнүн физикалык кыймылдоосу менен байланыштуу болгондуктан, сөзсүз өзүнүн убактысында туура бала өнүкпөй жатса, сөзсүз дарыгерге кайрылып, үй шартында дагы бул адистердин кеңеши менен дагы бул өз убагында дарылоого өткөнү туура. Жакшы, ушул эле кичинекей биздин бөөктөрдү улай кошумча суроо бергим келип турат. Мисалы, бардык дене мүчөлөрүнүн баары туура, бирок акыл эси жактан артта калып калган. Кандайдыр бир күмөндөр келип калышы мүмкүн экен да, баягы төрөлүп жатканда баш мээси ошол омурткасы кысылып калган, анан баягы акыл эси артта калып калган, такыр баягы ажатканага барам да айтпайт, апа ата дегенде көп айтпайт, ушундай бир өзүнөн өзү болгон балдар бар да. Анан булар кандай бир эме кое аласыздар? Чындап эле ошол омурткалар кысылып калганбы же баш мээсинен бир жабыркап калгандарбы? Бул акыл эстин өнүгүшү, бул дене тутумунун калыптанышы, бул экөө бири-бири менен толук байланышта болот. Мисалы, сиз айтып атасыз, омуртканын кысылып калуусу ошо акыл эстин начарлыгына алып келиши мүмкүнбү деп. Бул толук мүмкүн. Мисалы, атлант омурткасы төрөлүп аткан учурда же андан кийинки учурда бул
кыйшайып калса, ордунан жылып кеткен учур болсо, бул нервтердеги өзгөрүүгө алып келет. Нерв системасында өзгөрүүгө алып келет. Мисалы, бизде азыр көп балдарда кездештиребиз, бул эпилепсия. Эпилепсиянын бул оор жана жеңил түрлөрү бар да. Сиз айтып аткандай, жана акыл эсин өнүкпөй калышы бул эпилепсияда да байкалат. ДЦП деп коет. Гидросфалия деген оорулар, мунун баардыгы бул нерв системасынын бузулушунан келген нерсе. Нерв системасы кичинекей балдардын көбүнчө ушул нервтер кысылып калган учурда кан айлануу начарлыгында келген нерсе да. Ошондой эле кошумчалап айта кетсем, бул жана внутричерепное давление жөнүндө айта кеттик. Бул кичинекей курактагы балдарда эгер көп убакыт внутричерепное давленияны дарылабай жүргөн учурда бул көздүн көрүүсүн начарлатат. Ошондой эле булчуңдардын тонусун көтөрөт, булчуңдардын чыңалуусун алып келет. Кичинекей балдар көбүрөөк себеби жок ыйлоо, биз гиперактивный деп коебуз, тынчсыздануу, убакты сааты менен уктабоо, ушунун баардыгы бул черепное давлениянын, нерв системасынын бузулушунун бул симптомдору. Эгерде ушундай белгилер байкалса, бала өтө эле тынчсызданып атса, себеби жок ыйлап атса, баланын табити жоголгон учур болсо, мисалы, бул сөзсүз дарыгерге кайрылганда туура. Жакшы. Ушул унутчаактык, уктаганга, уйку тартканга, ушунун баардыгы келип баягы кан айланууга тиешеси барбы? Бул баш мээ биздин организмибиздеги органдардын баардыгынын иштөөсүн контролдоп турган нерсе. Эгерде кандайдыр бир жол менен мунун функциясы начарлап калса, бизде эс тутумдун начарлыгы пайда болот. Кайсыл учурда эс тутум начар болушу мүмкүн? Бул уйкунун толук кандуу болбой калган учурунда. Толук кандуу баш мээ өзүнүн функциясын жакшы аткарыш үчүн түнкү 7-8 сааттык уйку талап кылынат. Бул уйкунун начарлашы сиз айтып аткан кан айлануу менен түздөн-түз байланышы бар. Эгерде кан айлануу начар болсо, уйкунун да начарлыгы болот. Ошондой эле бул уйкунун начарлыгына бул стресс, чарчоо, гипертониялык оорулар, сахарный диабет, гормондордун бузулушу, ушунун баардыгы бул уйкусуздукка алып келген нерселер. Ошондой эле бул кан айлануу начар болгон учурда омуртка тутумундагы өзгөрүүлөр, жанагы зат алмашуунун начарлыгынан остеохондроз оорусуна чалдыксак, бул дагы уйкунун бузулушуна алып келет. Уйкунун бузулушу бул сөзсүз түрдө мээнин иштөөсүнө туура эмес таасирин тийгизет дагы, ошонун негизинде унутчактык пайда болот. Бат чарчоо, бат бул эмоционалдык жактан дагы, физикалык жактан дагы адамдагы өзгөрүүлөр, ошондой эле бул психиканын бузулушуна да алып келиши мүмкүн. Бул баш мээ дайыма байма-бай глюкоза менен, кислород менен, ошондой эле анын иштөөсүнө өзүнүн таасирин тийгизген элементтер менен камсыз болуп туруусу зарыл. Эгерде кан айлануу начар болсо, бул заттар толук кандуу барбай калса, мээнин иштөө функциясы начарлап баштайт. Менде бир кошумча суроо, биздин жакындарыбыздан эле болгон нерсе, баягы жол кырсыгына учурап, анан кыр аркалары кыйшайып сынып калган экен да, бирок баягы жол кырсыгында өзүнүн баягы шок деп коебуз го, ошол өзүн жоготкондуктан баягы унутуп койгон, билген эмес да, анан бара кийин баягы ооруп жатканынан убакыт өтүп кеткен экен да, ошондон кийин барып кайрылса чындыгында баягы кыр аркасы үчөөсү сынып, кыйшайып өсүп калган экен да, ошол бойдон калыптанып калган экен. Бул эми ошол омурткаларга кандай бир тиешеси, бир залакасы тийгизбейби? Сиз айтып аткан кыр арка деп айтып атасыз. Бул менин түшүнүгүм боюнча омуртка тутумун айтып атасыз. Бул сынып кетиши мүмкүн, ар кандай травмадан кийинки осложнениялар болушу мүмкүн. Туура эмес калыптанып калуу, сыныктын туура эмес калыптанып калышы нерв системасын кысып калышы мүмкүн. Ошондой эле бул позвоночник, омуртка аркылуу артерия өтөт, омуртка аралык артерия. Бул артерияга да туура эмес таасирин тийгизиши мүмкүн да. Бул көп убакыт мындай ыңгайсыздык организмдеги ооруларга алып келет. Муну мүмкүн болушунча туура дарылоого өтүш керек. Жакшы. Биздин көрөрмандарга да кайрылып кетебиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздерде дагы ушундай бир түшүлткөн сурооңуздар же жакындарыңыздар жабыркап калган болсо, бир кайсыл жака барып өзүмдүн суроомо канааттанам деп турсаңыз дагы ушул азыр мүмкүнчүлүк бар сизде. Ушул таңкы пирамида биздин адисибиз келип өзгөчө атлант жөнүндө, омурткалар жөнүндө бир жакшы кеп кеңешин айтып жаткан учуру. Андыктан биз кайталап кетебиз. 0775 74 0990 номерине сиздер WhatsApp аркылуу билдирүү калтырсаңыз
биз түз эфирден жооп алып беребиз. Андыктан бардыгыңыздар чамдаңыздар, азыр мүмкүнчүлүк бар, андыктан сиздерге жооп алып калууга. Биз кийинкине улайлы атлант түздөө менен бул ооруларды арылса болобу? Кандай кылсак болот? Атлант түздөө менен бул деги эле организмдеги жакшы кан айланууга алып келебиз. Биздин организмдеги эң керектүү нерсе бул кан айлануунун жакшы болуусу. Кан айлануу жакшы болгон учурда жана айтып кеткендей уйку жакшы болот, организмде чарчоо болбойт, зат алмашуу жакшы болот. Ошондой эле тамак сиңирүү системасы дагы өзүнүн функциясын жакшы аткарат. Мисалы атлантты түздөө менен биз баш оорудан, давлениянын көтөрүлүшү же болбосо түшүшүнөн, ошондой эле омуртка аралык грыжа, протрузия, остеохондроз оорусу, муундардын оорусунан жана нерв системасына байланыштуу эпилепсия, мисалы дайыма бул гипоксия деп коебуз, кислороддун жетишсиздиги жана внутричерепное давление, ушул оорулардан арылсак болот. Бирок атлантты түздөө эле бир жолку эле түздөө эле жетишсиз. Ошондуктан дайыма көзөмөлдө болуп, кошумча кандай процедуралар керек болсо, ошонун баарын толук кандуу комплекстүү лечение алганда гана жакшы жыйынтыкка жетебиз. Бул жакта биздин 896 менен бүткөн абонентибиз жазып атат. Саламатсыздарбы? Менин төрөлгөндө эле внутричерепный давление бар деп айтышкан. Ошол учурга чейин ошондой дарылоо боюнча маалыматым жок болчу. Лечение алган учурда жөн гана таблетка жазып беришти врачтар. Азыр сиздерди көрүп абдан түшүнүктүү, жакшы маалымат алып жатам. Учурда 27 жаштамын, сиздерге кайрылып дарылансам жардам береби дейт. Сиздер биздин Атлант ден соолук борборуна келиңиздер. Сиздердин ден соолугуңуздарда бул атлантты түздөөгө каршы көрсөтмөлөр жок болсо, сөзсүз түрдө атлантыңыздарды түздөө менен жакшы жардам беребиз. Ошондой эле сиздик ошо внутричерепное давление болгон адамдардын көбү бул физикалык жактан жана физикалык бул кандай нагрузканын астыгынан десем болот, көптөгөн башка ооруларга да чалдыгып калышат. Ошон үчүн келип кеңеш алыңыз, ошондой эле оорудан арылып кетиңиз. Көрөрмандарга айтып кетели, урматтуу телекөрөрмандар, сиздер WhatsApp аркылуу билдирүү гана жазсаңыздар, ал эми чалганга жооп бере албайбыз. Андыктан WhatsApp аркылуу сиздерге оңой жана тез жооп алмакчысыз. Андыктан WhatsApp аркылуу жазыңыздар деп айтабыз. Бул жакта дагы суроо бар экен, 255 менен бүткөн абонент. Саламатсызбы, мага процедура боюнча айтсаңыз, диагноз койгон дейт. Массаж лечение алдым, бирок дагы эле бел оору кыйнап жатат. Атым Айпер, 29 жаштамын дейт. Сизде бел оору болсо, бул эгерде дарыгерлер массаж жазса, бул болчуңдардын чыңалуусу болушу мүмкүн. Ошондой эле белдеги омурткаларда өзгөрүү болушу мүмкүн, мисалы грыжа болушу мүмкүн, протрузия болушу мүмкүн. Сизди көрбөй туруп, сизге кандай лечение кылабыз аны айта албайбыз. Ошондуктан биздин Атлант ден соолук борборуна кошумчалап жазыптыр. Мага протрузия деген диагноз койгон дейт да. Диагноз ушундай экен. Анан ушул белим ооруп жатат, дагы деле дейт да баягы. Протрузия болсо, бул атланттын ордунан жылып кетүүсүнөн келген нерсе. Бул дисктер ичкерип, дискте бул патологиялык абал пайда болот. Бул оору эмес, ооруга чейинки абал. Муну ошо атлантты түздөө менен, массаж, ошондой эле дарылоо көнүгүүлөрү менен калыбына келтирсек болот. Кошумча суроо, кан басым төмөндөп кетиши, жогорулап кетиши, бул кандай бир ушундан арылсак болобу, эмне кылсак болот, кандай кеңеш айта аласыз? Атлант омурткасы аркылуу бул позвоночная артерия өтөт, омуртка артериясы өтөт. Бул болсо биздин баш мээдеги ошол кан басымды тартипке сала турган борбор деп коебуз. Ушул борборго бара турган артерия. Эгерде кандайдыр бир жол менен бул артерия кысылууга учураса, мисалы атлант жылып калган учурда бул позвоночный артерияны кызып калат, кан басымдын жогору болушу же төмөн болушу байкалат организмде. Ошондой эле көп убакыт кан басымдын төмөн болушу бул кан тамырлардын ичкерүүсүнө алып келет. Ал эми ошондой эле бул позвоночный артериянын кысылып туруусу деги эле
кан айлануунун начарлыгы жана айткандай бул зат алмашуунун начарлыгына алып келет. Кан тамырларынын ичинде жана биз май басып калды деп коебуз. Бул бляшкалар пайда болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле бул тамак сиңирүү системасына да туура эмес таасирин тийгизгени үчүн бул холестерин да көтөрүшү мүмкүн, кан коюланып кетиши мүмкүн. Давлениянын көтөрүлүшү бир эле кан тамыр кысылып калуу деген бул жетишсиз. Кан тамырдын кысылып калуусунан жанагы айткандай холестериндин көтөрүлүшү, кандын коюланып кетиши дагы бул кан басымды жогору көтөрүп коет. Мисалы бул кан басымдын көтөрүлүшүнө көңүл бурбай жүрө берген болбойт. Көпчүлүк адамдар өзүнүн кан басымы бийик экенин билбей жүрүшсө, көпчүлүгү ага көңүл бурбай, көңүл кош мамиле кылып койгон учурлар болот да. Көп убакыт мындай кан тамырдын кысылуусу менен жүрсө, бул инсультка, ишемиялык инсульт деп коебуз, геморрагический инсульт же болбосо тромбоэмболия деген оорулар бар. Ушуларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ооруну билген убакта дарылап, эң башкысы бул алдын алган, бул эң жакшы. Жакшы, бул жакта 156 менен бүткөн абонент жазып атат. Саламатсыңарбы? Мен 67-демин. Давлениям бир калыпта эмес, өзү низкий давление менен жүрөм. Азыраак көтөрүлсө эле жүрөгүм туйлап кетет. Грыжам да бар. Кандай кеңеш бере аласыңар? Жүрөктүн согушу көбөйүп кеткен учурда айтып атат окшойт. Мисалы, кан тамыр кысылып турган учурда жанагы айткандай эле мээнин иштөөсүнө керектүү элементтер жетпей калат. Ошол убакта кандын айлануусун мээ бул көбүрөөк талап кылып баштайт да, жүрөктүн согушу да көбөйүп баштайт. Ошол учурда кандын басымы көтөрүлөт. Жүрөктүн согушу канчалык көбөйүп, бирок кан тамырларынын баары кысылып турса, бул жүрөк стенкасында гипертрофия деп коет, жүрөк стенкасынын чоңоюп кетүүсүнө алып келет да. Ошол учурда бул кан басымы көтөрүлгөн учурда жүрөктүн согушу да көтөрүлүп кетет. Бизге ошо тапшырган анализдери болсо, чогуу алып консультацияга келсе, анан толук маалыматты ошол жактан беребиз. Негизи эле Атлант деп айтып атпайбызбы? Атлант ордуна жылып кеткенде, мисалы биздин нерв системаларыбыз кандай таасир тийгизип калышы мүмкүн? Нерв талчаларында негизи нерв импульстары бар. Нерв импульстары канчалык көп болсо, булчуңдардын чыңалуусу ошончо көп болот. Нерв импульстары канчалык аз болсо, булчуңдун чыңалуусу да ошончо аз болот да. Мисалы, эмне үчүн бул нерв системасы да атлант омурткасы менен байланыштуу болушу мүмкүн? Нерв талчалары, кан тамырлар, жүлүндүн каналы бул атлант омурткасы аркылуу өткөн нерсе. Эгер бул жерде мындай тоскоолдук жаралса, сөзсүз бул функциясынын начарлашына алып келет. Мисалы, атлант жылган учурда жана айта кеттик, ДЦП, эпилепсия, ушул нерв системасы боюнча, ошондой эле чоң адамдарда кыжырлануу, көп мындай сөз көтөрө албай калдык деп коебуз, бат эле кыжырланып кетүү, ошондой эле дагы нерв системасында бул колдордун, буттардын чымыроосу болушу мүмкүн, ошондой эле баш айлануу болушу мүмкүн. Бул психиканын сөзсүз түрдө бузулушуна алып келе турган нерселер да. Бул башка факторлору да бар, бирок эң негизгиси фактору бул кан айлануунун начарлыгынан, нервтердин кысылуусунан, дайыма кыжырлануу, бул стресске, депрессияга, ошондой эле психиканын начарлап кетүүсүнө алып келчү нерсе. Жакшы. Биздин көбүнчө баягы оор жумушта иштеген, оор көтөргөн, ошол грыжам бар деп калган көрөрмандар дегеле жалпы кыргыз журтчулугуна ушундай оору кездешип калат. Анан мындай кеңештерди угуп каласы эле ичинде турникке тартынып күн сайын эртең менен же кечинде турса, бул грыжа жок болуп кетиши мүмкүн. Бул жөн гана бир жоюп койсо болот деген кеңешке кандай кеңеш бересиз? Негизи бул омуртка аралык грыжа бир замат эле бат эле пайда болуп калбайт, ошондой эле бат эле оңой жол менен кетип калбайт. Бул мисалы турникке тартынуу, көнүгүүлөрдү жасоо бул туура нерсе. Бирок ошол эле убакта омуртка тутумуна оор көтөрүп, бул ашыкча салмакты көтөрүп, ашыкча оор нерселерди көтөрүп, бул күч келтирбеш керек. Грыжанын размерин акырындык менен азайтса болот. Режимдерди сактап, жана оор көтөрбөө, үйдөгү жасалуучу көнүгүүлөр,
Ошондой эле бул грыжанын эң негизги себеби болгон бул омуртканы түздөө аркылуу бул грыжадан акырындык менен арылсак болот. Бардык жагынан комплекстүү лечение болуш керек. Бир эле турникет тартынуу же болбосо бир эле көнүгүүнү жасоо бул жетишсиз. Сиздердин тажрыйбаңыздарда же өзүңүздөр баягы кепилдик бере аласыздарбы ушул баягы омурткалар оорусунан кыйчайып өзүп базышы баягы үмүтүн жок кылып коюп мен болду эми ушул боюнча калып калдым дегендерди 100% түрдө айыктырып баягы өздөрүнүн мурдагы калпына келтиребиз деген. Сиз айтып аткан, мисалы, үмүтүм жок болуп калды, толук кандуу же кыймылдай албай калдым, же колум кыймылдабай, же бутум кыймылдабай калды деп. Же ушу бүкүрөйгөн боюнча калып калам. Бүкүрөйгөн боюнча калып калам. Ушундай көйгөйлөр болсо, бул дагы оорунун себеби менен байланыштуу. Ошондой эле оору кайсыл стадияда, өтүшүп кеткен, жардам көрсөтө албаган учур болушу мүмкүн, оорунун жаңы эле башталышы болушу мүмкүн. Ошондой эле бир эле бул омуртка тутумундагы өзгөрүүлөр эмес, ошол эле убакта кандайдыр бир инфекциялар болушу мүмкүн организмде. Ошого жараша болот. Эч бир дарыгер организмге мындай толук кандуу кепилдик бере албайт. Мисалы, толук кандуу бутка тургузам, толук кандуу басып кетесиз деп. Ал үчүн көптөгөн бул дарыланып аткан адамдан дагы, дарылап аткан адамдан дагы жардам болуш керек да, эки жактан бирдей болуш керек. Ошондой эле оорунун кайсыл деңгээлге жетип калды, ошол менен байланыштуу. Бирок мүмкүн. Мисалы, кээде болот. Жөнөкөй эле ушул көнүгүүлөр аркылуу, жөнөкөй эле массаж аркылуу, жөнөкөй процедуралар аркылуу эле бул кыймылдуулукту жана бүкүрлүктү калыбына келтирүү. Кээде болот, бул өтө кооптуу оорулар болушу мүмкүн да. Биздин мисалы клиникадан келип, биздин кызматыбызды көргөн инсандарда, мисалы, бүкүрлүктү атканыңыз, бул медицинада кифоз деп коет. Кифоздон толук арыла алышат, кайсыл жаш куракта болбосун. Сколиоздон канчалык жаш курак болсо ошончолук түзөлүү батыраак жана оңоюраак. Ал эми жаш курак өтүп кеткен учурда бул сколиоздон пайда болгон ооруларга гана жакшы таасир тийгизе алабыз. Ошондой эле муундардын артроз оорусу көпчүлүк учурда бул качан суставты алмаштырганга чейинки абалда жүрө беришет. Ошол учурда жакшы көнүгүүлөрдү жасоо менен, бүт туура режимдерди сактоо менен бул жакшы жыйынтыкка жетсе болот. Азыркы биздин жашоодо деле баягы колдонуп калабыз. Баягы кечке отурган жумуштарда же болбосо бир ушул төшүбүздөн же аркы кыраркаларыбызды бир кырсылдатып калабыз да. Биз мына мен өзүм деле ала турган болсом, дос балдар менен турганда баягы кучактатып артынан кыстырып, кырсылдатып же жаткырып, далыдан түртүп кырсылдатуулар негизи эле ушулар туурабы же туура эмеспи? Бир жабыркап калбайбызбы деген ой. Негизи өз алдынча эле бул омуртка тутуму бул көп нервтер чыгат. Деги эле биздин бардык нерв системабызга бул омуртка тутуму жооп берет да. Үй шартында эле же болбосо туура эмес бир мануалдык массаждарды, ушундай кырсылдатууларды кылган бул кооптуу нерсе. Мисалы, биз көбү билбейбиз биздин омуртка тутумубузда кандай патологиялык абалдар болуп атат. Жана эже айтып кетти го, протрузиям бар деп. Эгер ошондой протрузия болгон учурда ошондой кырсылдатсак, үстүнө катуураак бассак, же болбосо омуртканын бир тарабына көбүрөөк күч келтирсек, грыжага алып барышыбыз мүмкүн. Ошондуктан өз алдынча булундай нерселерди кылган бул кооптуу. Дени сак чындыгында баягы өзүн жакшы абалда сезген, бирок баягы жашоонун турмуштун айынан баягы оор жумуштарда иштейт да. Анан ошол айынан грыжа болуп калат. Негизи жакшынакай адам ошондой грыжа болуп калбаш үчүн, өзүнүн алдын алыш үчүн оор жүктү канчалык салмакты, канча нормада көтөрүш керек? Мисалы, оор нерсени көтөрүү бул булчуңдардын дагы абалынан көз каранды. Кээде болот, биздин ден соолугубуз баары жакшы, булчуңдарыбыз жакшы, биз оор көтөрсөк деле эч кандай күч келбеши мүмкүн биздин омуртка тутумубузга. Ошондой эле өтө оор салмакты, мисалы, бир кол менен же дененин бир бөлүгүн эле коюп көтөргөн бул сөзсүз зыянын алып келет. Бир көтөрүү, эки көтөрүү эмес, бул көп учур жана оор көтөрүп, дайыма жумушу оор нерсе менен байланыштуу болсо, бул терс таасирин алып келет да. Анан дени сак, оорубай жашоо үчүн биринчи эле бул туура тамактануу. Ошондой эле бул көнүгүүлөрдү жасоо. Биздин бардык сөөктөрүбүздү булчуң кармаган үчүн булчуңдун абалы эң жакшы деңгээлде болуш керек. Булчуңдун абалына жараша биздеги жана кан айлануу да ошол менен байланыштуу.
нерв системасында чыңалуулар да ошо менен байланыштуу. Жана айтып кетпедимби, эгер нерв импульстары көп болсо, булчуңдарда чыңалуу да көп болот деп. Булчуңдарыбыз чыңалган абалда биз ооруну көп сезе баштайбыз. Денебизде дайыма чарчоо болот, бир оор жүк көтөрүп тургандай сезилет. Ошондуктан ошол режимдер сакташ керек. Мисалы туура тамактануу, дайыма көнүгүүлөрдү жасоо. Кээ бир адамдарда азыр адатка айланып бараткан бул сууда сүзүү. Бул да жакшы таасирин тийгизген нерсе. Ошондой эле бул жаман адаттардан алыс болушубуз керек. Жана тамеки чегүү, алкоголдук ичимдиктерди ичүүдөн алыс болгонубуз бул дени сак жашоого алып келет. Жакшы. Жогорудагы темабызга бир аз сурообузга жакыныраак суроо десем болот. Биздин кичинекей бөбөктөрүбүз тубаса баягы төрөлүп калат, жанагы булардын дарыты даун деген сыяктуу. Анан ошол бөбөктөрүбүздүн бир өзгөчө активи же болбосо ошол кол кыймылдоосу мындай жөнөкөй адамдыкындай эмес, баягы колун шпагатка отурса жөн эле отуруп калат, баягы ийилчээктиктер да. Булар себептери кандай болуп калат? Муну алдын ала алыш керекпи же аларга ошондой жаратылып калганбы? Сиз айтып атасыз жана өтө ийилчек деп. Бул төрөлгөн жаш кичинекей балдарда бул ийилчектик жакшы болуш керек, ошондой эле нормадан ашпаш керек. Өтө булчуңдардын гипертонус деп коебуз, булчуңдар өтө чыңалбаш да керек, өтө алсыз да болбош керек да. Бул ар кандай организмде патологиялар болот. Мисалы биздин баш мээбиз, биздин ар бир нерв системабызды да бардык органдарыбызды башкарып тургандыктан, эгер баш мээде бир кандайдыр бир жетишсиздик, толук кандуу өрчөбөй калуу, ушул нерселер байкалса, жанагы айтып аткандай булчуңдары бардык ийилчектиги, нерв системасында жана өтө активдүү болуу, ушул нерселер байкалат. Мунун себеби бул көбүнчө бул инфекция. Кош бойлуу учурундагы ар кандай бул кан аркылуу же болбосо бул жыныстык каттанышта жугула турган инфекциялар. Ошондой эле жанагы туура эмес нерселерди колдонуу, ошонун бардыгы бул эненин организминен пайда болгон нерсе да. Бул нерсени сөзсүз алдын алыш керек. Кош бойлуу учурунда кош бойлуулукка чейин алдын алып, кош бойлуулукка чейин дени соолукту чыңдап туруп, анан ошол нерсени жасаш керек. Рахмат, ырасчылык билдиребиз. Бул жакта биздин көрөрмандын каалоосу менен бүтүрүп коелу. 896 менен бүткөн абонентибиз. Чоң рахмат, адис абдан тажрыйбалуу, мыкты адис экен. Билинип турат, эч талыкпай, так түшүнүктүү жооп берип жатат. Ишиңизге ийгилик дейт. Сизге дагы ишиңизге ийгилик. Чындыгында таң эртегил биздин көрөрмандарга бир жакшы кеп кеңешиңизди айтып кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушундай ден соолук бизде болуп турса, жашоодогу максатыбыз дагы өз ордуна жетмекчи. Бизге кеп кеңешин айтып кеткен Атлант түздөө адиси Турган Газы кызы Таң Нуру бизде конокто болду.